Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Прегора жалпы билим берүү орто мектебинин 2022-23 окуу жылындагы өткөрүлүүчү иш-чаралардын планы менен тааныштырабыз. Прегора жалпы билим берүү орто мектебинде окуу тарбия иштеринен тышкары мектепте коомдук иш-чаралар, ар кандай ийримдер, мектеп парламенти сыяктуу жаш өспүрүмдөрдү маданий жагынан да тарбиялоочу жаатыбыз бар. Ар бир белгилүү даталар, майрамдар, белгилүү инсандардын мааракелери, ар кандай ачык иш-чаралардын, салтанаттуу линейкалардын, ачык сабактардын коштоосунда мектеп деңгээлинде уюштурулуп келет. Окуучуларыбыз сабактан тышкары бош убактыларын бекерге кетирбестен, коом менен аралашып, өз багытын таба билүүсү үчүн мектепте ар кандай ийримдер уюштурулган. Аларды атап айта турган болсок, Комуз ийрими Муратова Нургул Эгемназаровнанын жетекчилиги алдында көп жылдардан бери иштеп келет. Бул ийримге катышкан окуучуларыбыз Кыргыздын улуттук аспабы болгон 3 кыл комузунда кол ойнотушуп, ар кандай күүлөрү менен мектебибиздин сахнасына көрк кошуп, шаңга бөлөп келет. Баскетбол ийрими Халмурзаев Бакыт Гайбуллаевичтин жетекчилиги алдында, волейбол ийрими Абдимомунов Эрлан Нуркамаловичтин жетекчилиги алдында иштеп келет. Бул ийримге катышкан окуучулар мектептер, райондор, областтар аралык беттешүүлөрдө алдыңкы орундарды багындырып, мектептин күзгүсү болуп келишет. Таеквондо ийрими Пак Никон Николаевичтин жетектөөсү менен көп жылдардан бери иштеп келет. Агайдын таптаган окуучулары республикалык деңгээлди басып өтүп, Турцияга барып 1-чи орунду багындырган. Кыргыздын улуттук оюндарынан тогуз коргоол ийрими Молдагазиев Нурлан Арсарбековичтин жетекчилиги алдында иштеп келет. Окуучулар бул ийримге абдан кызыгуу менен катышып, мектептер аралык беттешүүлөрдө мыкты жетишкендиктер менен келишкен. 2022 жана 23 окуу жылы би, пианино, вокал, хор боюнча да жаңы ийримдер Элина Бакытбековнанын жетекчилиги алдында уюштурулуп жатат. Буюрса, бул ийримдерге да окуучуларыбыз активдүү катышып, ийгиликтерге жетишет деген үмүттөбүз. Мындан тышкары мектепте окуучулардын курамынан түзүлгөн өзүн-өзү башкаруу парламенти бар. Бул парламенттин башкы максаты жаш өспүрүмдөрдү келечекке умтулууга үгүттөө, окуучулардын активист болуусуна, өзүн ар тараптан сынай билүүсүнө шарт түзөт. Мектептин окуучуларынын өзүн-өзү башкаруусу окуучулардын өз алдынча ишмердүүлүгүнүн негизинде мектеп маселелерин чечүү, мектептин кызыкчылыктары жана салттары алдында өз алдынча башкаруунун калыптанышына өбөлгө түзөт. Жогоруда аталып өткөн ийримдер жана мектеп парламенти бул окуу жылында да өз ишин улантууда.